Benim dostum Rahman Razıkov Yaşaçu mınау көчеде. Ошол мынау Ошордо деп аталып тур. Ана ошол Ошордун жанында мынау арчалар, гүлдөр өсүп турган жер. Ошол досум Rahman Razıkovдун үйү. Мынау турган менимче анжир болуш керек. Мына дарактар. Ал быйыл сууктан гүлдөбөй калган окшойт. Азыр мындай чалып көрөйүнчү. Үйүндө 1,5 бар бекен. Мындай да эми 1 жыл өткөндөн кийин Рахмандын үйүнө кириште татаал болуп калыптыр. Уже неберелери ашпады. Aç. Men Жамбуловым. Kim var? Apan var mı? Aç de. Жақсысың ба? Kim var үйде? Рахман досымның үйін тартып отам да, елдер көрсетіп отам. Мынау Рахман құрған үйді құрған, өзі үйрік құрғандан кейін былтыр 1 жылдың içinde жашаған. Мынау қоқон жаштары жақсы быйыл анчалып баптыр, бирок болгонда. Кыскасы бу жерде азыр аяшым Диле аякта? Бишкектеби? Хорошо, мына жерде кухнясы, бассейни бар эле. Кыскасы азыр Kur'an okup tağılıp koyayım. Şu dostum eköz 39 yıl birge 1982 yılı dekabrda tanışkanbız. 5. dekabrda. Şu oydan buna былтыр başta 39 yıl bolğonda dostumdan ayrılgan mı? Şu экөөбүз чогуу күрөшкөндө эч кандай бизге тоскоолдук боло албай калат эле. Себеби анын туулган айы май болчу. Телес эле, мен стерлес элем. Стерлес менен телес экөө бириккенде эч ким токтото албайт да. Ага каршы эч кандай эме колдоно албайт. Ошондой биз экөөбүз кооператив ачканбыз. Биз экөөбүз кыргызча билеттерди, концерттик билеттерди ойлоп тапканбыз. Биз экөөбүз концерттик бригадаларды уюштурганбыз. Куудулдардын топторун уюштуруп, мен эң жакын Сарат неге эле да. Анан эми Манас Бердибеков, Дөөлөт Мадымаевдер дагы мындан 10 жыл, 20 жыл илгери кайтыш болгон, бирок Рахман экөөбүз 39 жыл күрөштүк. Коррупция менен, түркөйлүк менен, жегиштер менен күрөштүк. Мына дагы анын окуучулары, анын балдары күрөшүп атышат. Менимче бул күрөш токтобойт. Токтошу да мүмкүн эмес. Кудай буйруса бизден кийинкилер дагы ошо биздин жолубузду улап баштап кетет деп ойлойм.
Hürmetli mekendeşler. Eğer soruңuzдар bolsa berip koy beringizler. Men tak geç kurun boşaганымда бардığыңыздарга жооп берем. Азыр сиздер менен коштошом. Мен Рахман досума багыштап bir-iki bilgen sürelerini okup anan kaytam. Var bolуңуздар, бактылуу болуңуздар. Кыргызстанда барчылык, токчулук, тынччылык болсун. Бөөдө өлүм болбосун. Ковидтен кайтыш болуп, ковид кайтып келбесин Кыргызстанга. Башка оорулар да келбесин. Кыргызстан өнүксүн, өссүн. Анын үчүн бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Ошону туура колдонсок эле бардык ордуна келет деп ойлойм. Эмесе бүгүнкү түз эфиримди аяктайм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат туугандар. Мен мектепте окуп жүргөндө анча-мынча аккордеон ойноп калчу элем. Анан искусство институтуна тапшырып, бал жетпей калып, анда мындай окууга өтүү бир аз татаалыраак беле, ушундай. Кыскасы, азыркы окууга өтпөй калып, анан кайра айылга келип, айылда мектептен музыкадан мугалим жок экен, анан кайра мугалим болуп калгам. Жогорку окуу жайына өтпөй калып, кайра келип мектепке мугалим болуп калыш керек. Анан бир жыл ошол жерде мугалим болуп, биринчи класска музыкадан сабактарды берип жүрүп, армияга кеткем. Аскер деңиз флотунда кызмат кылганмын Мурманскыда. Ал маалда бул морской пехота деп коет, ошондо бир часта жүрүп, анан кайтып келип, билим жок, окуган эмесмин, армиядан келгенмин. Алай элдик театрына барып, Алайга элдик театрына эмес, Алайга Гүлчөгө эжем иштеп барып калып, анан эжем менен кошо мен чогуу барып, эжем санэпидстанцияда врач болуп иштейт эле, анан мен жанында жүргөм. Анан бекер жүрбөй ишке кир деп алып барып санэпидстанцияга ишке киргизип койгон. Дезинфектор болуп ишке киргем. Жана үйлөрдү мындай кылат эле го, дарылайт эле го, 5% хлор менен. Анан айда бир канча күн иштедим, бир 10 күн иштедим окшойт. Алайда Гүлчөдө театрдын эшиги ачык туруп туруп күндүзүз. Ошого киргим келип, анан кирип барсам, спектакль репетиция кылып атышыптыр. Эч ким жок залда. Кирип отуруп карап отурам, мага кызык болуп атат да. Залда обед болду, обедке таркайбыз. Анан режиссер Токтогул Ажыбаев деген драматург ордунан туруп мени карап, балам, эмне отурасың деди да. Жөн эле, көрүп отурам дедим. Эмне жакшы көрөсүңбү артист болушту деди. Ооба. Эмне кылганды билесиң деди. Азыр мына бала ойноп атканда ойноп берейинби дедим мен да. Мен да кызык экенмин, азыр ойноп көрсөмчү. Театр турса, ал жерде бир бала бир рөлдү ойноп атат. Улам режиссер кайта-кайта ошону ойной албайт атат. Анан эмне билесиңби деди. Ооба, айтам бери угуп отурдум десем, чык ойно деп туруп артисттерди мурдагыдай ордуңарга тургула деп тургузуп коюп, мен ойноп атам да тигилер менен кошулупчу. Эми кандай ойнодум билбейм, кыскасы ойнодум да ойносом. Анан режиссерге жаап калдык окшойт. Дагы эмне билесиң деди. Уздайм дедим. Аккордеон чакыр аккордеонистти. Деле өзүм ойнойм десем, өзүң билесиңби деди. Ооба дедим. Алып ырзадым. Сен даярдуу артист турбайсыңбы сен? Иштейсиң деди. Ооба дедим. Эртең менен кел деди. Эртең менен барсам, анан завод делге алып кирип, мына баланы бизге жумушка алайлык. Бул актер дагы экен, ылчы дагы экен, аккомпаниатор экен. Макулдан биринчи ишке мен Алай элдик театрына кирдим. Баягы ишке кирип койгондон эжем айтты, мен иштебейм санэпидстанцияда. Эмнеге дейт? Мен театрда иштейм.
деп кыскасы ошондон театрга өтүп калдым. Ошентип менин чыгармачылык жолу биринчи Алай элдик театрынан башталган. Демек ошол адам өзүнүн эң башкы жашоодо ордун таба билүү, туура табуу да. Анан кээ бир өтө таланттуу ырчылар, таланттуу чыгармачыл адамдар бар да. Бирок алар кандайдыр бир себеп менен сахнага барбай калган, же бир чыгармачылыкта иштебей калган, башка кесипти аркалап калган. Жакшы бухгалтер, жакшы экономист, мүмкүн жакшы агроном, мүмкүн жакшы техник, инженер, бирок дайым арман кылып жүрө берет да ичиндечи. Кап мен эгер сахнага чыгып калган, мен мындай болот элем депчи. Ырдаса укмуш, сүйлөсө укмуш, бирок кылган кесиби башка да. Мен ошол адамдар өзүнүн ордумдай тапкан эмес деп ойлойм да. Анан ошол эгерде мен дагы ошондой ордумду таппай калсам, мүмкүн башка бир кесипти аркалап калсам, мен да мүмкүн ошентип өкүнүп жүрөт элем да. Бирок мен азыр бүгүн Кудайга шүгүр менде андай өкүнүч жок. Мен ошол ким болушум, жашоодо кандай болуш керек экенин ордумду тапканмын. Ошентип эсептейм, ошол жол менен басып келатам. Бул мен үчүн өтө чоң сыймык. Мен сатирасыз мен жашоомду элестете албайм да. Бул мен үчүн жок нерсе болуп калат эле эгерде мен бул жерге келбегенимде. Бул сатира, сахна менин жашоомдогу бардыгы ошол. Менин жашооң эмне, басып өткөн жолуң эмне, кимдер менен жашадың, кайсыл чөйрөдө болдуң десе, мен ушул сатира менен гана болдум. Башка эч неме менен болгон жокмун. Туура башка иштерди да ичинде жасап жүрдүм, бардык адамдарга окшоп. Бирок анын эң башкысы, мен өзүмдү ушул сатирадан гана билем да. Башка бизнес чөйрөсүндө да аралашып жүрдүм, бардык адамдарга окшоп. Башка бир немелерде мына депутат да болом деп көрдүм, шайлоолорго катышып 3 жолу жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигим болуп. Бирок менин ордум барып сатирада да. Мен кече таң калганым, Украинадагы Зеленский деген куудул президент болуп калганы. Демек, ушул саясат, сатира бүгүнкү күндө өтө чоң бир бийиктикке чыкканы Зеленский президент болгону далилденди да. А бул кандидатурасын койгондо мен айттым да, бирөө айтып калды, бир досторум, куудул да коюп алып тур, сен бир коллегаң деди да. Мен айттым, ошол куудул президент болуп калса таң калбагым сен, мен койчу эми. Куудул качан президент болчу эле. Мен айттым, таң калбагын дедим да, таң калбагын. Себеби ал Зеленский деген бул шоумен адамдардын ар биринин жүрөгүнө кирип кеткен азыр. Бул Украинадагы бүт саясий погоданы, саясий багытты сахналаштырып жүрүп, элдер аны президент катары эле көрүп калган. Анан мурда бир кино тартпадыбы да? Зеленский кинодо президент болуп калат го Украина. Между прочим, 72% алган ошо кинодо дагычы. А кече жашоодо дагы 72% алды да. Анан демек ушул сатиранын орду бүгүн коомдо өтө чоң ролду ойнойт да. Эгерде мен саясатка барып калсам, парламентке барып калсам, мисал үчүн да ойлор, эмнеден баштайбыз? Эгерде президент болуп калсам, эмнеден баштайм да? Муну реформа жасаган эч ким жок. Эмнеге реформа жасабайт? Эгерде биз мамлекеттин идеологиясын пропаганда кылабыз десек, анда идеологиянын өзү жок болсо. Так, анда бул маданият сарайлары, дом культуралар, театрлар, филармониялар. Филармония түшүнүктүү, филармония улуттун музыкасын очогу деп коелучу, ал бардык системада ошо боюнча калат. Но театрлар бүгүн миңдеген армия театрына эмне иш кылып атканын эч ким билбейт. Алар мамлекетке кандай пайда алып келип атканын эч ким билбейт. Анан ушулардын бардыгын реформа жасаш үчүн башкача кылыш керек да. Муну башкача түп тамырынан өзгөртүп чыгыш керек. Кудулдар мектеби жок Кыргызстанда. Аны эч ким даярдабайт. Окуу жайы жок кудулдарды окута турган. Анан ушундай бир мектеп балдарды чогултсам деп балдар ар жерден көрүп жаш балдарды толтурат, концерт коюп барган жерден келип калат. Жаш балдар, ай мен сахнага чыгайын дедим эле, мен кудул болоюн дедим эле деп. Аларды карап жазып жүрүп, анан бир 3 жыл буга даярдандым окшойт. Биринчи ат койдум. Эмне деген ат болуш керек? Анан Союз малында Чалкан, Тикенек деген бир журналдар болчу да. Ошолорду эстеп, анан бешилик деп коелу. Группада 5 бала болот. Анан бешилик деген бул сая турган нерсе, бул сатира как раз ушул бир сынды айтканда ошентип айтылат деп, анан ушундай негизи бешилик деп бул театрдын атын
койдум. Аны биринчи укканда эмне деген бешилик, ушундай ат болот деп. Адамдарга бир жаңылыкты укканда кабыл ала бербейт да. Ал кийин азыр бешилик театр десе нормальный болуп калды, анда бул ненормальный болчу да, кандайдыр бир. Анан балдарды чогултуп отуруп ошо 2000-жылы бул группаны түзгөм. Мен анда ойлогом, ушул 5 баланы бир даярдап чыгарсам, бир 5 жыл даярдап анан кой берем. Булар 5 жылда как институтту бүткөндө бүтөт да, анан кетчет, болду, бүттү. Анан башка ой жок болчу да. Ну бир муунга ушундай бир балдарды даярдап коеюн деп, анан ар жерден таланттуу балдарды чогултуп, анан бул Санжар, Талант, Рысбек, Тынар 18 жыл, 19 жыл болуптур азыр бул театрдын ачылганда. Анан чыккан балдарды билесиң керек. Тынар жүрөт, Талант жүрөт, өзүнчө Санжар жүрөт, Рысбек жүрөт. Ошо биринчи выпускниктер да. Анан булардын аркасынан келип, кийинки муун келип алды. Биз деле иштейбиз дейт. Болуп турду, анан 5 тапанды баларды койгом. Азыркы мына долбоорду иштеп аткандар ошо биз ошо тапандар. Анан кийин 5 айры деген группаны, анан кийин 5 авашка 5 кемпир деген. Кыска ушинтип, бул өзүнчө эле бир мындай целый фабрика болуп калды, баягы куудулдар иштеп чыгара турган. Ошол бул анан бул балдарымдын орду табылды. Азыр мен булардын ийгиликтерине сүйүнүп отурам, карап. Булар жасаган ар кандай нерсени ушул жерден үйрөнүп кеткен. Алар өздөрү да дайыма айтып жүрүшөт, ушул агайыбыздан чыкканбыз, ушул мектептен чыкканбыз деп. Андан сырткары бул сатираны көтөрүш үчүн бул 5 жылга чейин мен бир топ долбоорлорду өткөздүм. Биринчиси баягы уланып күлкү баяны сахнада куудулдар менен аялы деген бир проект жасадым. Бул ошондо Кыргызстандагы эң чоң кыргыз шоу бизнесиндеги бир бийиктик болгон да. Досторумдун, замандаштарым мындай кандайдыр бир ички дүйнөсүн, тилин таап, ушул чоң конкурстарга бириктирет элем да. Азыр секретин айтайынбы, эми айтсам боло берет. Мурда муну айтпайт элем. Мисалы үчүн куудулдар аялдарым деген конкурсту өткөзүп атабыз. Анан күмөндөр барам. Күмөндөр мондой проект кылайын деп атам. Ушуну кандай кылсак болот? Вот сенин оюңча ушуну кандай кылганда туура болот? Десем ал айтат да, мындай болуш керек тигиндей жазам бардыгын, жазам. Вот туура дейм, ушу сен айтканың туура. Ушундай немеде өткөзөлү деген балдарга да бар айтайын дагы, анан ушунун тегерегинде биригелик. Макул дейт. Абдылга карап айтам, кантип өткөзөбүз, сенин оюң боюнча айтсаң. Десем ал өзү билгенче айтат. Жамбылга айтам, там башкага айтам. Айтып койдум, анан бул проект башталды деп башталганда өзү айткан сунушту кантип ол өзү жокто айтканга болбойт, ал анын ою да. Алардыкын сурап коюп, бирок өзүм билгендей кыла берем баардыгынча. Мен мындай оңдоп койдум, бери мындай болуп калды деп туруп, бирок ушун тегерегинде өтө берет да баардыгынча. Баардык ойлойт, буну мен айттым депчи, менин оюм боюнча болуп атат дейт, анан жакшы да алчы. Ушундай бир өзүнчө бир өзгөчөлүктөр бар баягыдай адамдарды бириктирүүнүн, баш коштуруп иштөөнүн. Ал мына саясатчылар деле, партиялар бирге алып эле кыйнала беришет да. Мен айтам, менен сурабайбы муну кандай экен, мен айтып берем. Футболдо футболисттер поледе ойноп атканда тренерди көрүп калабыз го. Ордунан тура калып, башын кармап, отуруп, тияка барып, оюн бүткүчө ал өзүнчө эле жиндеп калат да жактачы. Ал эчтеме кыла албайт да, ал сахна уже поледе тебип аткан футболистке эч нерсе деп таасир бере албайт да. Меники ошондой эле. Сахнага чыкканга чейин үйрөтүп, айтып, мындай кыл, мындан кийин сүйлөш керек, мына сөздөн кийин муну айтыш керек, мындан мындай болот деп баарын койдуңбу? Анан залга эл кирди, алар тияка чыккандан кийин эчтеме кыла албайсың да, аны ошол футболист жана тренер кандай болсо, ошол акыбалда карап отурасың да баягы. Бул өтө кыйын нерсе да. Өтө кыйын нерсе булчу. Өзү эч ким тааныбаган бир балдарды мындай бүт элге таанытып, ушул бала куудул, ушул баланын өнөрү мындай деп жеткизиш, бул өтө кыйын нерсе. Мына азыркы тапандар, ушу сен айтып аткан тапандар, азыр 18 жыл болду сахнага чыгып баштаганына, 18 жыл. Мен буларды бул жаш балдар деп айтам. 18 жылда булар эми жаңы муундун немелери ушул сатиранын милдетин алганы, элдин көйгөйүн ушинтип күлкүгө
өткөрүп чагылдырганы чоң сахнага келди. Булар эми ушулар ушу ишти аткарат деп 18 жылда балдарды айтып атам. Эми ушудан салыштырып көр. Бул өнөрдү канча узак даярдаш керек экен. Шоу бизнестен акча табыш өтө байып кетиш бул мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Ана мен бул шоу бизнестен сырткардагы бизнес чөйрөсүнө аралашып жүрөм. Жана айтпадымбы? Мен вообще бул немеден бул жумуштан бул шоу бизнестен кетейин деп жүрөм. Назарбаев деле кетпеди. 30 жылда. Мен 41 жылдан бери пок жеп жүрөм. Мен кетейин дедим. Мына үйдө жатып алып Кытайдан алып келген 200 грамм стаканым бар. Ошо менен винодон уруп Абдулдагынан ичет, мен кызынан ичем да. Үйдө отурбайбы деп ойлоп атам да. Азыр эми мен өндүрүш менен иштегенге аракет кылып атам. Азыр бүтүп эле калдык. Бир завод куруп, ташты иштетип турган завод. Анан ошону иштеткенин атабыз. Буюрса жакында болот бунун баардыгы. Бир компания менен биргеликте. Анан балдарга эмнеге өздөрүнө жанагынтип өткөзүп берип атамыз. Өздөрү жасасын, өздөрү билсин. Шу бирге мен катышпайын да болсун деп атам. Биз кайда баратабыз деген китептин аты коюлгандыр. Ушул мигранттарга арнап жазганмын. Чиркелген вагондорду паровоз тартып алган. Жүргүнчү кыргыздардын жүрөгү толгон арман. Үмүттөр үзүлбөгөн шооланын нуру болуп, кыргыздар тарап барат тагдырдын кулу болуп. Кыска ушундай ыр менен башталган бул чоң чыгарма. Мен концерттерде окуп жүргөм. Бул Көйдөн кыйкырыгы деген китеп бул элдин кыйкырыгы дейликпи? Бул кече шайлоонун астында жаздым элем. Баары билип айтпай жүргөн сыр кылып, мен силерге айтам дастан ыргылып. Жамгыр болуп төгүлбөсөм бүгүн мен, жүдөп турам жүрөктөн жаш кылгырып. Узун түндө уйку бербей кыйнаган, бул көөдөндөн жарып чыккан кыйкырык. Ызы чуудан чаң көтөргөн куюндай, балким калар менин үнүм угулбай. Акыл калчап азаматтар уккула акыйлашып ажоолукка жулунбай, кыл чайнашып кыргын башка түссө да келген дайым сөз чындан бузулбай. Айтылган сөз чептей болуп сызылган, сөзгө сынган чапкан чөптөй кыйылган, сөз асылы көзүп өтүп мезгилди кылымдардын кыйрынан угулган, көрө элекмин, уга элекмин бирөөнүн айткан сөзүн мойнуна алып жыгылган. Сөз берилет жетиш үчүн мандатка, сөз сүйлөнө сойгуланып ар башка, сөз атасы бир өлбөстөн миң өлүп сөздөр калат аткарылбай ар жакта. Сөз бермети аралашып булганып, сөз сасыган курал болду кармашта. Баатыр болуп өз-өзүнчө кол курап, баш мыйзамга түкүргөндөр олтурат. Байкуш элдин көз жашынан чогулткан, байлыктарды чөнтөктөргө толтурат, кыйындарын качан эсин жыят деп кыйнаган бир жүрөгүмдө ой турат. Жетет толду чыдам сабыр шөйчөгү, жер көз кылып тепсилиңер өлкөмү, уумат кетип таштандыга айланып өчкөн бүгүн ала тоомдун көркөмү, баштагыдай нурун чачпай бозорот, байкап көрчү жылдыздарды көктөгү. Диндин келип агымдары кайдагы, кыргыз азыр кыргыз эмес баштагы. Мечит эмес чиркөөлөрдөн чокунтуп, бир топторун динсиз кылып таштады. Ынтымакты ичибизден жоготуп, имандын бүт чыгып жатат майкан. Кыскасы бул китепте ушул 200 куплеттен турат ушул чыгарма. Көйдөн кыйкырыгы деп аталат. Бүт Кыргызстандын болуп аткан орчундуун маселелерди өзүмдүн көз карашымды жазганга аракет кылгам. Бул Кумтөр боюнча, бул ошол эле Батыкаев боюнча кызыл килеммен учуп кеткен, чечилбей жаткан чек аралар жөнүндө. Эң башкысы 1 миллион мигрант Кыргызстандан чыгып кеткен балдар кыздардын тагдыры жөнүндө. Ошон үчүн буну Көйдөн кыйкырыгы деп койдум. Мен 3 уул 3 кызым бар. Эң чоң уулум Бишкекте турат. Өзүнүн кичинекей бир компаниясы бар, ошо менен иштеп. Анан кийинки уулум Каныбек. Ал сахнада жүрөт.
балдардын бирөөсү атасынын жолун баскан жол менен басат экен. Анан кичинекей уулум Дастан ал ушу Катарда иштеп жүрөт, Дохада. Ал сатираны аябай жакшы билет, мындай аналитика жүргүзүп, ким туура эмес ойноп атат, кандай болуш керек, акесинин ойногонда кайсы жерде туура эместер болгонун туура айтат. Кыздарым болсо турмушка чыккан бардыгы. Ал бир 12 неберем бар. 13, 12 ушунча. Мен көбүнчө аттарын билбей калам, эсиме чыгып калат. Себеби балдар туулганды угуп калам, анан басканын, анан мен дайыма эле гастролдо жүрөм, анан көрбөйм да. Бирок таң кала беришет, ал сүйлөй элек неберем чоң атанганы сүрөтүн таап көрсөтөт, мына дейт. Ошондой болор эми, ар ким өзүнүн жолунда. Мен ич балдарыма муну жаса, мындай болушуң керек деп бир неме кылган жок. Ким кандай адам болгусу келсе, кандай калыптанса, мен эч кимсиз сен окууга бар, окушуң керек. Мен дайым мектепте окуп атканда ушу Дастанды 6 класс, 5 классты бүтүп, орус мектепте окуду. Ал жалаң 5 менен окуганды билбейт экен. Жөн эле поведение, өзүңдүн алып жүргөнүң, кылып аткан ишиң, жашоодо жасап аткан нерсең буга показатель болуш керек да. Мен багы этажда жашап жүрдүм да. Анан жаш чоңойгон сайын багы этаждын ичинде кичине кысылып каласыңбы, жерге жакын болгуң келип калабы. Анан ал үйдү сатып, мына Мирада турчум. Мына бул резиденция, мына Ош Ордо деп коет. Ушул жерден ушул жер сатып аткан экен, бу жерди алып, анан бу жерде турган бардык немелердин баарын бузуп салып, анан башкадан өзүм каалагандай проекттер өтүп, анан жасадым. Анан бул бактар ошо мурда эле бар эле, мен алгам эле. Бул үйдүн аркы үйдүн уландысы эле, анан ошолор сатканы койгон экен. Анан мага биринчи эле жакканы бул бак шак болду да бу жерденчи. Анан бул 10 жылдык болуп калган экен, ал бир 15 жылдык болуп калды. Уулум айтат, кичине уулум башка жерден албайлыбы дейт. Ай балам, башка жерден алып, анан мен бак отургузуп, бак мынанча болуп чоңоюп, буча канча жыл өтөт дагы? 15 жыл өтөт экен да. Мен 15 жылдан канчага чыгып калам? Кудай өмүр берсе. Мен азыр отургум келет бактын ичинде, салкында. Деп алам алып, ушун жасап проект өтөт, анан жасадык. Биринчи буякты салганмын. Бул жак ошол жана сауна, анан буякта комната отдых, бул болсо менин рабочий кабинетим. Бул летний кухня деп коелук эшикте. Анан үйдү бул гараждар бул эми ушундай. Бул үйдү сыртын бүт элекпиз эми, ичин бүтүп калганбыз, буюрсанда бүтөбүз. Анан өзүң колуң менен өзүң каалагандай жасаганда жакшы экен да. Ошон үчүн бу жерде ар бир турган нерсенин бардыгын кемпирим экөөбүз пландаштырып, анан бактарды, жүзүмдөрдү булардын баарын коюп, кандайдыр бир мындай шарт түзгөнгө аракет кылдык, өзүбүзгө жага турган.